Саламатсыңарбы, окуучулар? Адам жана коом сабагы. Тема: айлана чөйрөнү коргоо. Сабактын максаты: биринчи, жаңы тема жөнүндө түшүнүк алышат. Экинчи, кабыл алуусун, аң сезимин өстүрүшөт. Үчүнчү, жаратылышты сүйүүгө, коргоого тарбияланышат. Тема менен таанышуу. Эмне үчүн айлана чөйрөгө коргоо муктаж? Балдар, силер тарых сабагынан да дыйканчылык менен мал багууну адамдар болжол менен 10-15 миң жыл мурда өздөштүргөнүн окугансыңар. Бул окуя адамзаттын тарыхында неолит революциясы деп аталарын билесиңер. Ошол мезгилден баштап адамдар өзүнө керектүү азык түлүктү өздөрү өндүрө баштаган. Мунун натыйжасында адам коом тез өнүгүп, адамдар табигый чөйрөнү өзгөртө баштаган. Адам коомунун жана адамдардын санынын өсүшү менен алардын муктаждыктарын канааттандыруу үчүн жаратылыштан көп нерселерди алууга туура келген. Жаратылышты коргоо үчүн андан алганды гана билбей, аны коргой билүү, калыбына келтирүү үчүн кам көрүү зарыл. 1999 жылы жер жүзүндөгү адамдардын саны 6 миллиардка жетти. Бириккен Улуттар Уюмунун эксперименттерин эсептөөсү боюнча 50 жылдан кийин 9 миллиард адамды багуу үчүн ресурстар керек болот. Адамдардын санынын өсүшү курчап турган чөйрөнүн мүмкүнчүлүктөрүн да азайтат. Жаратылышта ресурстарын нашаламан пайдалануунун натыйжасында экосистема майдаланып, өсүмдүктөр менен жаныбарлардын табигый түрлөрү жоголо баштады. Эгерде мындай көрүнүштөр токтобой турган болсо, акыркы жердеги жашоонун токтошуна алып келиши мүмкүн. Мындай абалдан чыгуу үчүн табигый жаратылышты, айлана чөйрөнү коргоо жер жүзүндөгү бардык адамдардын жалпы ишине айланышы керек. 1949 жылы жаратылышты коргоочу эл аралык союзунда дүйнөдө жоголуп кетүүнүн алдында турган жаныбарларды түзүү үчүн атайын комиссия түзүлгөн. Комиссиянын түзгөн эмгеги Кызыл китеп. Тактап айтканда, кызыл түс бул китепке кирген жаныбарларды өлтүрүүгө тыюу салынгандыгын туюнткан. Мисалы, Кыргызстанда дагы кызыл китепке кирген жаныбарларыбыз бар. Ал тоолуу жерлерде жашаган ак илбирс. Ага кимде-ким аны атып же ага зыян келтире турган болсо, айып пул салынып же жоопко тартылат. Ошондой эле корукка алынган Баткен облусундагы Айгүл көлү дагы корукка алынып, аны апрель айында көптөгөн туристтер жана адамдар келип көрүп, сүрөткө түшүп кетишет. 20-кылымдын 1970 жылдарынан баштап дүйнөдөгү мамлекеттердин өкмөттөрү табигый экосистеманы коргоо үчүн биргелешкен аракеттерди жасай башташты. Бирок ушул мезгилден баштап дүйнөдө айлана чөйрөнү, өзгөчө булагын, өнөр жай ишканаларынын саны көбөйдү. Алар күн сайын атмосферага миңдеген тонна зыяндуу заттарды бөлүп чыгарууну күчөттү. Айлана чөйрөнү булгоодо күн сайын саны өсүп жаткан автомашиналарда зыяндуу салым кошууда. Акыркы жылдарында дүйнө өлкөлөрүндө, анын ичинен Кыргызстандагы калдыктар менен таштандылар көбөйүшү айлана чөйрөгө олуттуу зыян алып келүүдө. Булганган абаны бактарактар өздөрүнө сиңирип алып, бизге таза абаны бөлүп чыгарып турат. Ошол үчүн биз айлана чөйрөгө, бактарактарга өсүмдүктөрдү эгип коргошубуз керек. Мына балдар, көрдүңөрбү? Биз жаратылышка кандай мамиле жасашыбыз керек экенин бул темада айтып турат. Үйдө тапшырма эми бул балдар силерге. Бул тема боюнча түшүнүүңөрдү конспектилеп, азыр мен доскага 3 суроо жазам. Ошол суроого туура жоопторду конспектилеп, тептериңерге жазгыла. Мына бүгүн сабагыбыз ушу менен жыйынтыкталды. Саламатта, сак болуңуздар.